18-августка карата Кыргызстанда 260 адам коронавирус жуктурганы лабораториялык жактан тастыкталды. 534 адам сакайып чыкты. 5 адам көз жөмдө. Бул тууралуу коронавируска каршы ыкчам штаб кабарлады. Бишкекте 114, Ош шаарында 4, Чүй облусунда 73, Ош облусунда 14, Талас облусунда 15, Нарын облусунда 7, Ысык көл облусунда 27, Жалал-Абад облусунда 15, Баткен облусунда катталган жок. Ушуну менен былтыр марттан бери өлкөдө вируска чалдыккандардын жалпы саны 172.937 адамга жетти. Оорудан сакайгандар 164.344 киши. Илдеттен жалпы 2.462 адам көз жумду. Талас менен Нарын облустарында жол кырсыгы болуп 6 адам жабыркады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Нарында Бишкек Нарын Торгар жолунун 437 чакырымында Toyota унаасынын айдоочусу рулду башкара албай калып жолдон чыгып оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен 4 адам, анын ичинде 15 жаштагы өспүрүм бала жеңил жаракат алган. Талас облусунун Чат базар айылында Дэу Матиз жана Audi S4 унаалары кагылышып, анда 2 адам, анын ичинде 12 жаштагы өспүрүм жаракат алган. Жерине келген куткаруучулар жабыркаган адамдарды унаадан чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп берген. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого даярдык алкагында шайлоочуларга кайрылып, паспортундагы дарегин бир сыйра тактап коюуга чакырды. Мекеме белгилегендей 18 жаштан жогору курактагы биометрикалык каттоодон өткөн жана жергиликтүү жамааттын мүчөсү болгон адам гана добуш бере алат. Жергиликтүү тургун деп таанылышы үчүн анын паспортундагы дареги, чыныгы, жашаган жери менен дал келүүсү шарт. Ошондуктан шайлоочулар өзүлөрүнүн тизмеден тактап, эгер зарыл болсо дарегин тууралашы керек. Бул үчүн каттоо бекеттерине кайрылуу талап кылынат. Кыргызстанда шайлоо мыйзамдарына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык келерки парламенттик шайлоодо 36 депутат бир мандаттуу шайлоо округунда, мажоритардык система менен ал эми 54 депутат бирдиктүү шайлоо округундагы ачык тизме боюнча пропорционалдык система менен шайланат. Шайлоонун мөөнөтү аныктала элек. АКШ элчилигинин алдында Гумтөр боюнча акыйкат чечим үчүн тынчтык митинги бүгүн дабыланды. Эко-активисттер Нью-Йорк сотунан Гумтөр Gold компани менен Гумтөр Operating компанини банкрот деп таануу арызын адилет кароону талап кылып жатат. Аталган шаардын банкрот маселеси боюнча соту доо арызды бүгүн 17 августта кайрадан карашы керек. Азыр мынакей буюрса баягы чык катуу президент баш болуп, элден мондай дворниктен немесине чейин президенттикке чейин чыктык, өзүбүзгө кетсин, салым кошсун деп. Ошондо мынакей азыр ушу интернет булак сатуу тармактардан эле колдоп турса деле бул эң чоң жетишкендик деп мен эсептейм. Себеби биз азыр посольствого үн каттык. Посольство Америкага дагы башчыларына дагы сот эми адилет болсун деп алар дагы үн катат. Ошол кыргыз жарандарыбыз, карапайым элдер ушунча жылдан бери асап чегип, үнүбүз уже Кудайга деле жетип калды. Азыр дагы күтөбүз, жакшы ниетте баары Кыргызстан баары биримдикте болуп бир колдоп берели. Митингге ар кайсы кыймылдардын мүчөлөрү, кайдыгер эмес жарандары жана неберелеринин келечеги үчүн тынчсызданган энелер да чыгышкан. Эгер кен казуу иштеринде жаратылышка мурдагыдай кайдыгер мамиле уланса, бир гана кыргыз эли үчүн гана эмес, коңшу өлкөлөр үчүн да кооптуу дешет акциянын катышуучулары. Мен жөнөкөй жаран катары чыктым, балдарым үчүн, неберелеримдин келечеги үчүн. Булар Канаданын мамлекетинин деле фирмасы эмес да, бул жөнөкөй эле фирма да, менчик эле фирма. Ошол биздин чоң мамлекетибизге кандай зыян келтирип, ууландырып, мөңгүлөрүбүздү талкалаганычы. Хвастахеншедеги уулар Нарынга төгүлөт. Нарынга төгүлгөн нарын суу билесиңер, Казакстанга барат, Өзбекстанга барат. Ошол өлкө уу тартып, зыян тартса, алар Канаданын сотко бербейт да. Алар бизди Кыргызстанда берет да. Баарыбызга белгилүү болгондой, чет элдик ишкананын кен казуудагы шалаакылыгынан улам андагы жумуш токтотулуп, тышкы башкарууга өткөн. Центра Кыргыз өкмөтүнүн иш аракетин жалган жана адамдардын башын адаштырган маалыматтын негизинде кенге болгон көзөмөлдү тартып алуу катары баалап, Кыргыз өкмөтүн 1-июнда сотко берген. Кыргызстан Центра Gold'ун акциясынын 26%-на ээлик кылат жана компаниянын акцияларынын ири кармоочусу болуп эсептелет. Талап коюу эмес, өтүнүч катары келип атабыз азырчы. Акыйкаттуу чечим чыгарып бере турган болсо, Кыргызстан кичине мөңгүлөрү сакталып, башка мамлекеттердей жер астынан кирип казып дегендей ошондой кадамдарга барса, Кыргызстандын жана мөңгүлөрү сакталып калса,
деген эле өтүнүч азыр биздечи. Эске салсак, аталган акция кечээ 16 августта Тяньшанды сактап калабыз кыймылынын активисттери тарабынан башталган. Нью-Йорктун түштүк округунун банкроттук иштери боюнча соту 19 июлда Канаданын Centera Gold компаниясынын кумтөрдү банкрот деп жарыялоо тууралуу өтүнмөсүн карап, аны кароодон убактылуу баш тартууну чечкен. Талибан кыймылы Кабулду басып алгандан кийин алгачкы маалымат жыйынын өткөрдү. Анда кыймылдын өкүлдөрү башка террордук уюмдарга Афганстанды колдонууга жол бербей турганын жана АКШ баштаган эл аралык күчтөргө иштеген огандардан өч албастыгын билдиришти. Уюмдун маалымат катчысы Забиулла Мужахид басма сөз жыйынында аларга тышкы жана ички душмандар кереги жок экенин, аялдардын укуктары шариятка ылайык сакталаарын айтты. Жаңы өкмөт тууралуу суроого жооп берип жатып, талиптер мурдагы президент Хамед Карзай, Хизби Ислами куралдуу тобунун башчысы Альбуддин Хекматияр жана Афганстандын улуттук жарашуу боюнча жогорку кеңешинин төрагасы Абдулла менен тыгыз байланышта болуп, өкмөт түзүүнүн үстүндө иштеп жатышканын маалымдады. Анын айтымында Талибан ислам баалуулуктарын жогору койгон инклюзивдик өкмөттүн түзүлүшүн көздөйт. Талибан кыймылы Афганстандын баш калаасы Кабулга 15 августта кирип өлкөдөгү 20 жылга созулган жарандык согуш аягына чыкканын жарыялашкан. Мамлекет башчысы Ашраф Ганди Афганстандан чыгып кеткен, азыр анын кайда экени белгисиз. Кыргызстанда уйдун эти кайрадан кымбаттоодо. Мекеменин маалыматына караганда, эттин баасы жогорулаганы малдын сыртка чыгарууга салынган тыюунун мөөнөтү аяктаганына байланыштуу болууда. Март айында 430 сомдун тегерегинде сатылган уй этинин 1 килограммынын баасы азыр 490 тегерегинде болууда. Ал эми койдун эти бир аз арзандаганы байкалууда. Өкмөт сатыкка мал баккан фермерлерге 8 июлдан тартып экспортко кайрадан уруксаат берген. 2020 жылдын күзүндө Кыргызстанда эт 550 сомго чейин кымбаттап кетип, өкмөт айыл чарба товарларынын айрым түрлөрүн, анын ичинде мал жандыкты Евразия экономикалык биримдигинин бажы аймагынын чегинен тышкары ташып чыгууга убактылуу тыюу салган. Кыргызстандык эркен күрөш боюнча балбан Мухаммад Абдуллаев жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында коло байге утту. Бул тууралуу Кыргызстандын күрөш федерациясынан билдиришти. Коло үчүн беттешке ал казакстандык Махамбет Нуржаубаев менен күрөшүп 4-1 эсебинде жеңген. Бүгүн 18 августта дагы кыргызстандык балбан Стамбул Жаныбек уулу коло үчүн күрөшөт. Беттешти саат 17:00 дүйнөлүк күрөш уюмунун сайтынан көрүүгө болот. Белгилей кетсек, эркин грек-рим жана кыз келиндер күрөшү боюнча жаштар арасындагы дүйнө чемпионаты Татарстандын Борбору Уфа шаарында өтүүдө. 16 августта башталган чемпионат 22 августта жыйынтыкталат.